Интернет аркылуу акча тапкың келеби? Анда Avalon сайты сен үчүн. Аписиндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты акча табуунун эң оңой жолу. Текебаев. Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусуна эч кандай тоскоолдуктар жок. Бул тууралуу бүгүн 18 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев кабарлады. Депутаттын айтымы боюнча мыйзамдын талаптарына жооп берген ар бир жаран президенттикке талапкерлигин коюуга укуктуу, анын ичинде Жапаров дагы. Бирок катышуучулар үчүн белгилүү чектөөлөр бар. Мисалы, курактык чектөө 35 жаштан кичүү эмес жана 75 жаштан жогору эмес. Жана жашаганга талап. Талапкер өлкөдө жалпы 15 жыл жашаган жана Кыргызстандан башка жарандыгы жок болуш керек деп билдирди Текебаев. Президенттин милдетин аткаруучуга дагы чектөөлөр бар. Эгерде Садыр Жапаров мамлекет башчынын милдетин аткаруучунун фракцияларын Жогорку Кеңештин төрагасына өткөрүп берсе, шайлоого катышууга укуктуу. Жана ошондой эле шайлоо учурунда премьер-министрдин милдетин убактылуу токтотушу керек. Буга кошо бул чектөөлөр шайлоонун таза өтүшүн, шайлоонун бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттарды түзүүнү жана адамдардын аларга болгон ишенимин жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Бул чектөөлөрдү адамзат эч жактан бери ойлоп тапкан. Алар Садыр Жапаровдун талапкерлиги үчүн ойлоп табылган эместигин кошумчалады Текебаев. Менин оюмча, ал шайлоого ишеним арткан адамдарга өзү кызыктар болуш керек. Чындыгында адилетсиз өткөн парламенттик шайлоонун айынан 5 октябрдагы окуялар болуп өттү деп айтты Өмүрбек Текебаев.